Президент Садыр Жапаров бүгін 23 июльда уулу менен коронавирус инфекциясына каршы эмдөөдөн өттү. Мамлекет башчы менен анын уулу коронавирус инфекциясына каршы вакцинанын биринчи дозасын Борбордогу мобилдүү эмдөө пункттарынын биринен алышты. Мамлекет башчы кыргызстандыктарга кайрылып, вакцина алуу чечими ар бир адамдын жеке каалоосу экенин, эч ким мажбурлабастыгын айтты. Анын белгилөөсүндө акыркы убактарда коомчулукта ар кандай чындыкка дал келбеген маалыматтар, анын ичинде коңшу өлкөлөр Кыргызстанга бекер вакцина берип, өлкө калкынын 70%ын эмдөөдөн өткөрүүнү талап кылып жатат деген туура эмес маалыматтар тарап жатат. Садыр Жапаров Кыргызстан бюджеттик каражаттын эсебинен Кытайдын Sinopharm вакцинасынан 1 миллион 100 миң доза сатып алгандыгына көңүл бурду. Буга чейин Кытай бийлиги жалпысынан аталган вакцинанын 300 миң дозасын Кыргызстанга кайтарымсыз берген. Мындан тышкары Россиядан 120 миң доза вакцина сатып алынган. Ал эми 10 миң доза вакцина кайтарымсыз негизде келген. Бул үчүн Кыргыз тарап Кытай менен Россияга ыраазычылыгын билдирет. Мамлекет башчысы жакын арада Sinopharm вакцинасынан 1 миллион 250 миң доза кошумча сатып алынарын белгиледи. Буга байланыштуу ал кыргызстандыктарга кайрылып, эл арасында тарап жаткан жалган маалыматтарга ишенбөөгө үндөдү. Бардыгыңыздарга кайрылып кетемин. Вакцинациядан өтүңүздөр. Чагымчылдык кылып, жалган маалымат тараткан жана соц түйүндөрдө вакцинациядан өтпөгүнө деп жалган маалымат таратып аткандарга ишенбеңиздер. Ошол соц түйүндөрдөн элге кайрылып, бул вакцина туура эмес, адамга зыян алып келет деген биздин элдерибизге, аксакалдарга дагы кайрыламын. Антип элди адаштырбаңыздар. Бул вакцина эч ким кыйнап алдырбайт. Ар бир адамдын өзүнүн жеке каалоосу менен болот. Мына мен бүгүн дагы алдым вакцинаны.